Саламатсыздарбы назарыңыздын көрөрмандары. Азыркы учурда көпчүлүк мекемелерде, ишканаларда, кафе, ресторандарда мына ушундай каражаттарды көрүп калдык. Бул каражаттар колдогу микробторду, инфекцияларды өлтүрүүдө пайдаланылып жатат. Бүгүн биз дал ушул антисептика тууралуу адистерден кеңеш алабыз. Колго зыяны канчалык, зыяны бар, пайдасы жана ошондой эле балдарга болобу, ошондой эле антисептикалык каражаттын артыкчылыгы жогору же самындымбы деген сыяктуу маселе менен адистерден кеңеш алабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Антисептиктин өзүнүн бунун зыяны жок. Антисептик өзүнүн курамында глицерин бар, колду кургатпаш үчүн. Анын курамында дагы спирт бар. Бул антисептик 99%га кандайдыр бир микробтордон, вирустардан кишинин колун канча бир убакытка чейин тазалап турат. Антисептикти көбүнчө биз буну ушул медицина кызматкерлери арасында колдонуп, көп жылдан бери колдонуп келе атышат. Эми азыр ушундай акыбалдын негизинде бардык коомдук жайларда чоң жанагы торговый рыночный комплекстерге, магазиндерге, биздин ошо поликлиникалардын кире бериш жерлеринин бардыгына койдурдук. Бардыгында тең антисептик иштеп жатат, санитайзер, антисептик для обработки рук деп. Аны качан биз колубузду тазалашыбыз керек? Дааратканага баргандан кийин же болбосо кандайдыр бир өзү бир нерсени кармадым, ушул колум таза эмес болуп калды деп киши өзү ойлогондо ошол убакта тазалаш керек. Тамак ичээрдин астында тазалаш керек. Коомдук транспорттон түшкөндөн кийин колду ошо антисептик менен обработка кылыш керек. Жана башка бир мекемеден чыкса, ошол жерде көпчүлүк элдер болгон болсо, анда ошол убакта колду ошол антисептик менен тазалаш керек. Кыргызстанда 16 марттан баштап бардык окуу жайлар жана мектептер коронавируска байланыштуу 3 жумага жабылды. 16 марттан 8 апрелге чейин биздин школдор, анан кийин вуздар жабылды. Жабылды карантинге, 3 жумага жабылат, каникул, неочередной каникул деп коет. Анан кийин жана токтом боюнча мэрия шаарынын, Бишкек шаарынын мэриясы менен токтом боюнча биз предписание берилген, санитарный предписание түрүндө биз рекомендация бергенбиз. Жанакы массовый мероприятия, спортуна, культурно массовый деген мероприятия өткөрүлбөсүн депчи. Анын ичинде кафе, общепиттер болуп калат да. Анткени эми аны тыюуга салууга биз укугубуз жок, бирок рекомендация түрү берип атабыз. Ден соолуктун башаты тазалык демекчи, коронавирустун алдын алуу үчүн ар бир адам өздүк гигиенаны сактоо керек. Тазалыкты сактоо максатында үйдө атайын каражаттар менен дезинфекциялап, белгилүү бир убакытка чейин аны бошотуп туруу зарыл. Интернеттен, ар кайсы фирмалардан ушундай дезинфицирующий растворлор сатылат. Ошол жактан алып, именно вируска действие берген дезраствор алышыңар керек. Анан үй шартында деле ветошь менен смоченный протирать эте берсеңер болот. Поверхностьтарды, столду, полун, дверные ручки, места вот где адам колу менен тийген жерлердин баарын ветошь менен сүрө берсеңер болот. Бир күндө эртең менен бир жолу үй шартында кыла берсеңер болот ушул мероприятияларды.